Илгери тоолордун биринде Ауышка кемпир жашаптыр. Алардын чакан чарбасы болот. Анда бир нече кой, бир эчки, бир уй жана ысмыжок, бир мышык бар эле. Күндөрдүн биринде Нуржан апа камгаймак даярдап жаткан кезде Жакып карыя жанына келип сөз баштайт. Ой кемпир! Болбат. Ай, корого карскыр тийип, койлорубуздун баарын жеп кетиптир. Ал эле эмес жанагы кароолчу кирешебизди да тамактап кетиптир кокуй. Бале баскырдыкы десе, тиги уй менен эчкини дагы бар. Ой, жок. Уй менен эчкиң аман эле турат. Ал жанагы карскырлар келгенде мына оңбогон мышыгың корккондон каалгага секирген экен. Каалга жабылып калып ал экөө аман калыптыр. Анан бул жүнүн тик чийитип алып пышылдаганда карскырлар корккондон артын карабай качып кетиптир го. Эмне деп өлдүрүп жатасың ай? Биздин мышык акылдуу, мыкты кароолчу да Көрдүңбү? Эң башкысы тиги уй менен эчкини тиги карскырдан сактап калган турбайбы Ауышка? Күлкүнү келтирбечи. Каяктагы кароолчу? Каяктагы кароолчу? Анда биротоло Баатыр деп албайсың бия. Ауышка чыгарбаганың жок. Мейли атын Чокчолой Баатыр коюп коелу. Улуу урматтуу Чокчолой Баатыр. Опуройду. Биздин байлыгыбыз болгон уюбуз менен эчкибизди кайтарып бересизби, Чокчолой Баатыр? Жүрүңүз анда. Мен сизге жол көргөзүп коеюн. Жаздын күнү жайлоого камынып жаткан Жакып менен Нуржан карыянын короосунда көчкө даярдык жүрүп кым-куут түшөт. Тиги мышыгыбыз болсо жолдон ысыкка чалыгып калбасын? Оймолу куржунга салып койсоң боло я? Макул жарайт. Улуу урматтуу Чокчолой Баатыр. Жайлоого көчкөнгө уруксаат бериңиз. Жарайт. Кел, мынабыл куржунга сени салайын. Кел. Ой, кемпир. Ой, жайлоого көчө турган маал келди. Тиге Чокчолой Баатыр өзү уруксаат берди. Мына кел. Тамашаңды койчу деги. Ал сага кимдин ким экенин өзү көрсөтөт. Эптеп жайлоого жетип алсак болду. Кара, жайлоо. Ошентип Ауышка кемпир жолго чыгышат. Ой, кемпир. Ой, алдыда кайчылашкан жолдор көп эле. Абайла адашып кетпе кокуй. Ой, эсимде. Биринчи жолу кетип аттым беле. Сен андан көрө тиги уй менен түйүнчөктөрдү жакшылап карачай. Ой, кел атат. Жакшылап эле карап келатам. Өш жаныбар. Өш. Каптагы баягы мышык мыйолой берип чарчайт. Каптан чыгыш үчүн эртеден кечке аракет кылат. Ой, жүктөн түшүп калганыма канча убакыт өттү я? Бир нече саат өтсө керек. Ой, менин кожоюндарым кайтарапка кетишти экен. Бул жолдор каяка алып барат? Кемпир чалгайсынысы менен кетти болду экен. Бул издердин кайсынысы кожоюндарымдыкы болду экен? Карайынчы. Кокуй! Үрөйдү учурган ким болду экен я? Саламатсызбы? Сиз халыстан келген окшойсуз. Келиңиз таанышалы. Мен түлкү болом. Сен менин ким экенимди билбейсиңби я? Мен Чокчолой Баатыр болом. Чокчолой Баатыр дейби? Ким болду экен я? Эч убакта мындайды укпаптырмын. Кана эмесе, муну бир сынап көрөйүнчү. Кай жака баратасыз, улуу урматтуу Чокчолой Баатыр? Сен Баатырдын кай жака баратканы менен ишиң да болбосун. Сиз билесизби, бул токойдо көптөгөн
сиздин туугандарыңыз жашайт. Кайсы туугандар экен? Мен гана жалгыз баатырман. Сен эмне кылып түлкү? Мени коркуткуң барбы? Жок, кечиресиз. Сабыр кылыңыз. Кокуй. Бул чынында эле күчтүү жаныбар окшойт. Сылык сыпаа болоюнча, ошондо мени жебестир. Чокчолой баатыр, караңызчы, көөгүм дагы кирип кетти. Сиз макул болсоңуз, менин үйүмө конок болуп кетиңиз. Эртең жолуңузду улайсыз. Макул. Чын эле көөгүм да кирип кетти. Конок болсо, конок болуп кетейин. Кана, көрсөт үйүңдү. Жүрүңүз, мына, мындай жүрүңүз. Алар түлкүнүн үйүнө келишет. Чокчолой төргөтүп жайгашат. Ошондо ийинден орун таппай түлкү тышка атып чыгат. Ой, чычкан. Коенек, менин досторум, келгиле мында. Ушул кеңкелестерди Чокчолой баатырга салып берейин. Менин үйүмдө Чокчолой баатыр олтурат. Коен экөөбүздүн буга кандай тиешебиз бар? Сенин коногуңбу? Сен курсагын тойгуз. Ал декен жолдон чалыгып, чарчап, курсак ач неме бийди жеп салбайбы? Ай, менде устукан бар. Сары чычкан. Биздин атыбыздан деп коёмбуз да. Кеттик анда. Эйланда. Макул анда, кеттик. Кымбаттуу Чокчолой баатыр. Мына, менин досторум. Бирге ойноп, бирге тамактап жейбиз. Кимдер экен алар? Таанышып алыңыз, бул Коен баатыр. Ал башкалардан алаң көзү, узун кулагы менен өзгөчөлөнүп турат. Саламатсызбы, Чокчолой баатыр? Бул болсо, чычкан баатыр. Алардан семиз келет. Саламатсызбы? Баса! Мынакей. Шашпай, тамактанып алыңыз. Кокуй! Арыстан жаркырайт го. Бул жерден кетеличи батыра. Кетти. Абдан даамдуу болсо керек. Мага дагы бир үзүм калар бекен. Ойбой, кандай гана каардуу. Карачы, баатыр деп ушуну айт. Биз эмес, түлкү да коркот экен Коенек. Туура айтасың. Нактап баатыр экен. Мышык жуунуп бүтүп түлкүнүн ордуна жатып уктап калат. Түлкү болсо тынчы кетип кыйналат. Бул эмне деген гана текеберчилик? Буга коркок коёнду кайраштырып салайын. Ой, карачы Коен баатыр. Ал бизди теңине да албай, менин төшөгүмө жатып алды. Акыл насаатка үйрөтүп салчы бул кургурду. Эй, уйкучу! Мен Коен баатыр болом. Тур дейм. Тур! Коркум, Чокчолой баатыр. Кокуй, осундай курчтер коркунучтуу экен. Бир кетти. Чоке баатыр, сабыр кылыңыз. Кечириңиз ал келесі олорду. Аларга теңелбеңиз. Алардын сазайын өзүм берем. Сиз тыш жатып эс ала бериңиз. Эс алыңыз. Мен сизге тамак даярдайын. Эс алыңыз. Түлкү болсо токойго качып жөнөйт. Ал жактан Арыстанга кезигет. Балекет. Арыстан баатыр. Токойдо бир белгисиз Чокчолой баатыр деген пайда болду. Коёндун тумшугун канжалатып, чычканды тиштери менен жарып сала жастады. Мени болсо үйүмдөн кубалап чыкты. Жардам бергиле. Эмнени кызы чоболуп жатасыз, я? Ал мага буйрук берди. Тезирээк мага таап кел. Жанагы саксайган чочун жулуп куйругун толгойн дейт.
Ал бул жерде өзүм билемдик кылып жүргөндүк үчүн алдыма келип кечирим сурасын. Болбосо муруттарым бирден теремдеди. Эмне деген аңкоо? Анан дагы майтаң бут аюу келсин, мага белек көтөрүп, болбосо анын курсагын жарам деди. Эмне деп төрүп жатат? Менин жиниме тиеп, мени мазактаган үчүн азыр барып сазайын берем. Сөзсүз сазайын бериш керек. Бул токойдо мына биз башкарабыз. Бизден башка баатыр жок. Туура. Мага бир жакшы ой келди. Кандай ой? Сиз Арстан баатыр бир тирүү эчки алып келиңиз. А сиз Аю баатыр бир тирүү уй алып келиңиз. Уй менен эчкиге эмне кереги бар? Аны азыр түшүндүрүп берем. Билесизби? Түлкү аларга өзүнүн тымызын ою менен бөлүшөт. Эртеси күн эрте менен Арстан менен Аюу түлкү айткандай туш тарапка жашынышат. Бир маалда түлкү менен чокчолой пайда болот. Мына чокчолой баатыр, мына бакта уй менен эчки байланып турат. Аларды сап, даамдуу сүттөн ичсеңиз болот. Ой, бул чал менен кемпирдин уй эчкиси го? Эй, токточу түлкү. Бул менин кожоюндарымдын уй менен эчкисин ким уурдап келди, я? Билбейм, чокчолой баатыр. Сиз бул жерде экениңизди укканда, биздин токойдун айванаттардын баары сизге белек тартуулашты. Мунун баары сизге гана тиешелүү. Түлкү, уй менен эчкини ким уурдап келди? Айт деп жатам. Сиз түшүнсөңүз көптөгөн Эй, ким алып келди? Айт бол. Айсаңыз бул Мени Аю алып келди. Мени Арстан. Канал шумпайлар. Жайлабасам элебесилерди. Арстанын дагы, Аюусун дагы. Алар бул жерде жок. Алар башка белек алып келгени кетишти. Мяу, чычкан окшойт. Мяу. Ой, жан соға. Эмне болуп кетти я? Бардыгын кубалады. Ой. Эй. Асилер, бул жака кантип келип калдыңар? Кожоюндарыбыз үйдө тигип, отурукташкан түнү Аю менен Арстан келип уурдап кетишти. Кайра кайткан жолду эстеп калдыңарбы? Ооба, эсимде. Анда кеттик үйгө. Эчки, жол көрсөт. Мяу. Жакып менен Нуржан эски ээн боз үйүндө уй эчкиден айрылдык деп кайгыга батып турган болот. Ой, кара, абышка. Эмне болду? Пайдасы жок. Мышык дедиң эле карасаң. Ой, шумдугун кургур. Ай, тигил жолду таап алып, анан тиги уй менен эчкибизди дагы hayvanatlardan saktap kayıtkatır var. Aylanayın bize. Oy azamatsın Batırım, azamatsın. Işığın var benim ay. Senin uyum azamatsın. Nakta çok çolay Batır durmaysın. Nakta çok çolay Batır eken ay. Ушундан улам эл арасындагы баатырдык билекте эмес, жүрөктө деген накыл кеп калса керек.